Арыбаңыздар, ардактуу асыл инсандар, Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 32 сабак, биринчи толуу мезгили 21-36 жаш деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу угармандар, эсиңиздерде болсо, буга чейинки сабактарыбызда айтылган 5-6 сабактарда кылым жашасаң, кылым окуйсуң дегендей, кылым жашасаң, кылым өзүңдү өзүң тарбияла деп айтылган. Чындыгында тарбия, өзүн өзү тарбиялоо бул жаш балдарга эле тиешелүү эмес, өмүр бою улана турган зарыл процесс экендигин турмуш көрсөтүүдө. Анын дагы бир себеби, балдар тарбиялуу болуусу үчүн алар чоңдордон үлгү алуусу керек. Ошон үчүн дагы адам өзүн өзү өмүр бою тарбиялап баруусу кажет. Мында ар бир адам өзүнүн жаш курагына ылайык үй бүлөлүк, коомдук, турмуштун талаптарына, өзүнүн статусуна ылайык ошолорго татыктуу болуу үчүн өзүн өзү тарбиялоосу зарыл. Кээ бирөөлөр Орусияга барып иштеп, каражат таап келет. Үй бүлө багытында татыктуу өмүр жолдош издеп, той кылып, келин күйөө алгачкы ата-эне болуп, өз парзын аткарууну башташат. Ошол эле учурда өз алдынча үй куруп, сатып алып, бутка турууга кызыгат. Бир эле учурда өздөрү уул кыз болуп, бактылуу ата-эне да болушат. Булардын программасы, окуу китеби, мугалими да жок. Ошол үчүн тажрыйбалуу башкалардан сурап, окуп, бул милдеттерге өзүн өзү тарбиялоосу керек. Айрыкча үй бүлөлүк турмушка, жаш ата-эне болууга, бала тарбиясына өзүн даярдап тарбиялоо биз маани бербегенибиз менен өтө олуттуу жана келечекте өздөрүнүн да, балдарынын да турмушу, бакыты ошол мезгилдеги 21-36 жаштагы өзүн өзү тарбиялоосунан көз каранды. Демек, ушул жаш адистик, жаш ата-эне болуу, келин күйөө, өз алдынча үй бүлө, коомдун мүчөсү болуу милдеттери, парзын баары өзүнчө даярдыкты окуп суроо, өзүн өзү тарбиялоону талап кылат. Окуучу студенттик мезгилдерде мугалимдер тарбиялап турган болсо, ал эми бул мезгилде алар аткара турган парз милдеттердин баардыгын эми өзүн өзү тарбиялоосу керек болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул курагында адамдардын көңүлү, ишмердиги төмөнкүлөргө бурулат. Коомдук эмгек чөйрөсүндө кесипкөй адис катары такшалып, эмгек өндүрүш ишмердүүлүгүндө көп жакшылыктарды, ийгиликтерди жаратуучу мезгил. Эмгеги менен элге жагып, чарчап чалууну билбеген, өмүрдөгү эң иштермандык, элге да, өзүнө да көп пайда алып келе турган мезгил. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бул чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Биринчи толуу мезгили 21-36 жаш курактагы инсандардын өзүн өзү тарбиялоосу тууралуу кыскача маалымат ала алдыңыздар. Чындыгында тарбия бул өзүн өзү тарбиялоо жаш балдарга эле тиешелүү эмес экен. Өмүр бою улана туруучу зарыл болгон процесс. Кийинки чыгарылышта сиздер 36-60 жаш курактагы инсандардын өзүн өзү тарбиялоосу тууралуу маалымат аласыздар. Алдыда дагы эң кызыктуу темалар бар. Биз менен болуңуздар. Китепти колго алып дагы окуп чыксаңыздар, кененирээк маалымат ала аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.